Bismillahirrahmanirrahim. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Айрымдарыбызга маалым болгондой, бейиштеги эң жогорку даражалуу инсандар ким? Албетте адеп ахлактуу инсан. Андыктан адеп ахлактын 90% түзүлүшү, адеп ахлактын 90% кирешеси жана адеп ахлактын эң туу чокусу бул кайсыл нерселерден турарын мен сиздерге ушул нерсени билдирүүнү эп көрүп турам. Албетте 90% түзүлүшү бул аалымдарыбыз айтат, түзүлүшү анча нерсени көрмөмүшкө салып коюу, укмамышка салып коюу, билмемишке салып коюу. Жана адеп ахлактын 90% кирешеси бул тил аркылуу болот. Жумшак сөз сүйлөө. 90% кирешеси тил аркылуу болот. Жана ошондой эле адеп ахлактын эң туу чокусу бул жумшактык. Өзгөчө үйдө жубайларыбызга жумшак мамиле кылууда. Жумшак мамиле аял заты эки эле нерсени талап кылат өзү. Эки эле нерсени талап кылат. Биринчиси баардыгыңызга маалым болгондой, ошол нерсени жакшы аткарып, жакшы жеткирип, ал эми экинчиси күндүзү жумшак болуу. Жумшактык эмнеден башталат? Рахмат айтуудан башталат. Ар бир кылган ишине рахмат айтып, биз рахмат айтабыз эркектер качан айтабыз? Албетте дүкөнгө бардыңыз. Дүкөнгө барсаңыз эмне кылды? Дүкөнчү сиз майда чүйдө нерселер сатып алып, эмне кылдыңыз? Сатуучуга акчасын бердиңиз, ал сиздикин баардыгын сатып алган нерсе баштыкка салды, ошол келин же кыз сизге карматты. Сиз эмне дейсиз? Тим эле жакшы адам бол, ийилип, жылмайып, рахмат дейсиз. Ал эми ошол нерсени үйгө алып келдиңиз. Үйгө алып келгенде жубайыңыз жакшы жууп, арчып, тазалап, бышырып, сонун кылып, астыңызга алып келип бышырып. Биз эмне дейбиз? Карап туруп, кашык дейбиз. Кашык жокпу? Же болбосо, кожоюн мына кийимдериңизди жууп бүтүктөп койдум. Наским деп. Урматтуу бир тууган. Эгерде сиз ар бир жубайыңыздын кылган ишине рахмат айта турган болсоңуз, анда жубайыңызга 60 жылдык ибадаттын соогу жазылат. Келиңиздер, күнүнө 10 жол, 20 жол рахмат айталы, Алла разы болсун деп айталы. Экинчи жумшактык бул жасаган тамак ашын мактоо. Биз мактайбыз качан кимдикен? Жубайыңыз тамак алып келип койду астыңызга, ушундай тамак жеп жатасыз. Ал эми бир Аяштын досум үйүнө бардым. Аяш ушундай бир сонун тамак жасаптыр. Охо, сонун бир пирожок жасаптыр деп мактап жатасыз. Бирөөнүн аялын тамагын жеп жатасыз, өзүңүздүн жубайыңыздын тамагын. Анан ортодон ынтымак жок дейбиз. Ынтымактын дарбазасын өзүбүз сындырып алганбыз. Демек жумшактык рахмат айтуудан башталат. Тамагын жасаган тамагын мактоо менен мына ушул нерселерден урмат көргөн. Ошондуктан баардыгыбызга бейиштеги эң бийик, жогорку даражадагы инсандардан болууну насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.